Бишкек шаарынын электр энергия менен батыш жана чыгыш рестери камсыз кылат. Шаар өскөн сайын керектөө да көбөйдү. Анын натыйжасында электр тармактарынын иштөөсүн камсыздоо оорлоп, авариялык өчүрүүлөрдү ылдам калыбына келтирүүдө кыйынчылыктар жаралган. Жаңы объектинин курулушу менен иш жеңилдегени турат. Обслуживаниясы, услугасы, оперативности көтөрүш үчүн да мурун, допустим, бригада тиги Бишкектин борборунан центрден баштап бияка келгенге жарым сааттан өйдө убакыт кетсе, буюрса биз ойлойбуз бул убакыты жок дегенде бир 3-4 эсе азайтыш керек да, оперативность баягы аварийный отключение болот. Ошондой эле обслуживание жагынан, значит, башынан эле баштаганда сразу принцип единого окна, бир терезени киргизебиз. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк алгандан бери алгачкы жолу түндүк электр ишканасында райондук кошумча электр тармагынын имараты курулууда. Объекти жылдын соңуна чейин колдонууга берилиши күтүлүүдө. Бул өлкөнүн эгемендик мааракесинде жакшы белек болот. Дүйнөдө экология деген маселе өтө оор болуп атат. Барган сайын адамдар көмүрдөн, машиненин күйүүчү майларынан баш тарта баштады. Келечек бул жалпы адамзат энергетикага ооп баратат. Мына ошол энергетикага ооп бараткан мезгилде биз Кыргызстан ушул энергетика жагынан бардык тарабынан өзүнүгө толук мүмкүнчүлүгү бар мамлекет экендигибизди дүйнөгө көргөзө турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошол менен экөө бияка келип обслуживание кылганга Учурдун талабына жараша өлкөнүн энергетика тутумун жакшыртуу жана өнүктүрүүгө көңүл бурулууда. Энергетика министрлиги Бишкекте РЭС куруу менен эле чектелбейт. Алдыда Киров суу сактагычына ГЭС куруу жагы каралууда. Ошол эле учурда энергетиктердин жашоо шартын колдоо максатында аларга турак жай куруу күтүлүүдө. ГЭСти баштайын деп атабыз. Киров суу сактагычына Баласаров ГЭСи 25 мегаватты 29-нда Кудай буюрса ал жакка да барып капсула салайын деген ниеттерибиз бар. Кудай буюрса президенттин катышуусу менен. Адан тышкары ушу сентябрь айларында энергетиктерге бир 260-240 квартиранын тегерегинде батирелерди салып, үйдү салабыз өзүбүздүн күчүбүз менен да, аны ошо өзүбүз подрядный организация табып, финансирование кылып. Бүгүнкү күндө биз толук күчүбүздүн бардыгын ушу энергетиканы өнүктүргөнгө, ушу энергия системаны Кыргызстанда өнүктүргөнгө жумшап атабыз. Бишкек шаары акыркы жылдары ылдамдык менен кеңейип, өнүккөндүн үстүндө ички миграциянын эсебинен калктын саны дагы өсүүдө. Алсак 2011-жылы Ордо калаада электр энергия керектөөчүлөрүнүн саны 195 миңдей болсо, быйыл ал көрсөткүч 260 миңге жетти. 20 жыл аралыгында Бишкек шаарын курчаган конуштардын дагы саны көбөйдү. Эл чоңоюп атат. Андан тышкары жаңы көп конуштар көбөйүп атат. Мына бул РЭС, именно бул РЭС частный сектордон тышкары 12 жаңы конуштарын тейлейт да. Бул абдан элге жакын болот. Анан эл акча төлөгөнгө да тияка бияка баскандан мурун биякта өзүнүн цону болот. Каяктан биздин элди обслуживать эткенге абдан ыңгайлуу, анан жакшы болот да. Түндүк электр ишканасына таандык жабдуулардын көбү эскилиги жеткен. Шаар калкын сапаттуу тейлеп, оперативдүү иш алып барууга жаңы ачылган РЭСтин пайдасы чоң. Аны куруу менен Бишкек шаарынын эле эмес, Чүй облусуна караган Аламүдүн районунун керектөөчүлөрү сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болот. Уланбек Тиканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.